Сауд Аравия мекени асмандан караганда эле чөлдө жана кумдуу талаада жайгашкан мамлекет экенин көрүүгө болот. Буга карабастан дүйнөдөгү эң алдыңкы бай өлкөлөрдүн сап башында мына ушундай мамлекеттин бийлиги президент Садыр Жапаровду келип кетүүгө чакырган. Президент Садыр Жапаров Жидда шаарынын аба майданынан эле чай үстүндө дароо эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Араб элинде мартабалуу конокко салт боюнча чай сунулуп, андан кийин гана жылуу пикир алышуу жүрөт. Арабтардын чайы. الجوازات عظمات Бул жана биздики эме чай чөпкө окшош экен. Yes. Now. Ассаламу алейкум. Нахну фи Сауд Арабия фил Мадинатун Жидда. Урматтуу көрүүчүлөр, президент Жапаров программасы Сауд Аравияда. Биз бул жолу мамлекет башчысы дал ушул өлкөгө жасаган иш сапары тууралуу айтып беребиз. Мына ушул эле чакан делегация тобу президент Садыр Жапаров менен бирге Жидда шаарына келди. Министр баш болуп, элчи, протокол кызматкерлери төш болуп, бардыгы биримдикте мамлекет башчынын маанилүү жолугушуусуна камылга көрүп жатышат. Президент Садыр Жапаров жумушу сапарынын алкагында алгач эле Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Мухаммед бин Сулейман Аль-Джассер менен жолугушту. واحنا سعيد انا سعيد جدا ان اراكم مره ثانيه. شكرا جزيلا على وقتكم الثمين. وقتыңыз сау, вакытыңыз үчүн рахмат. Ислам өнүктүрүү банкы Кыргызстанда социалдык тармакта алкууга арзыган долбоорлорду ишке ашырып келүүдө. Анын бири Менин үйүм 2021-26 турак жай программасы жана Коромдудан Балбай Баатырга чейин 104-184,5 километр ысык көл айланма жолун реконструкциялоо саналат. Эң оболу долбоорлорду каржылоо маселесин президент Жапаров көтөрдү. Ушул жылдын 24-июлунан тартып 28-июлуна чейин Ислам өнүктүрүү банкынын миссиясы Кыргызстанда күтүлүүдө. Бул миссиянын негизги максаты Кыргыз Республикасы менен биргеликте ушул түзүлгөн программаны аягына чыгаруу боюнча, стратегиялык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча ушундай терең сиздер менен биздин ишибиз айкалышат деп ишенем. Алдыда Кыргызстан Ислам өнүктүрүү банкы менен турак жай куруу, энергетика, саламаттыкты сактоо, билим берүү жана айыл чарба тармактарында инвестициялык долбоорлорду жүзөгө ашырышы толук ыктымал. Бул үчүн тез арада тийиштүү иштер жүргүзүлөрүн Мухаммед бин Сулейман Аль-Джассер убада берип, жеке көзөмөлүнө аларын билдирди. Урматтуу президент мырза, ошол сизди жана башка Орто Азиянын президенттеринин, бул Араб өлкөлөрүнүн падышаларынын, эмирлеринин катышуусунда саммит өткөн жатат. Ошол биз жакшылыктын башаты болсун деп тилейбиз. Өнөктөштүктүн стратегиясынын алкагында Кыргыз Республикасы үчүн 1 миллиард акш долларынан ашык суммадагы финансылык жардамдарды аныктоо маанилүү деп эсептейбиз. Бул Кыргызстандын мындан аркы экономикалык өнүгүүсүнө жана мындай жеңил калкынын турмушун жакшыртууга көмөк болот деп эсептейм. Сиз жиберип жаткан миссиянын келишин чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Бул бөлмөдө болсо Бахрейн падышасынын делегация мүчөлөрү президент Садыр Жапаровду күтүп жатышат. Анткени алардын биздин өлкө башчыга сунуштай турган долбоорлору, демилгелери бар. Ошол үчүн бул жерге Бахрейндин министрлери да келген. Мен дагы кубанычтамын сиздин жолугуңузга таанышып. Бахрейн менен ымаланы бекемдей турган бизде да сунуштар бар. Президент Садыр Жапаров Бахрейн падышасынын атайын элчиси, падышанын үй бүлө мүчөсү Насер бин Хамад Аль-Халифага сода экономикалык, инвестициялык, маданий гуманитардык жана башка тармактарда кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктар экендигин айтты.
Бахрейн өлкөсүнүн падышасы тараптан Садыр Кожоевичти Бахрейнге келип кетүүсүн суранып, ошо аябай жакшы кабарды айтты. Экинчиси, биз буга чейин Бахрейн менен алып барып жаткан жумушубузду дагы бир жолу тастыктап, ушул өкмөттөр аралык комиссияны түзүп, жакында Бахрейнден министрлер бара турган болду. Туризм боюнча, коммерция боюнча банктардын жетекчиси ушул Кудай буйрса, ушул президентибиздин Бахрейнге келгенге чейин биз ушунун баарын иштеп чыгууну сүйлөштүк. Анткени Бахрейн дагы бул ар тараптуу Кыргызстан менен кызматташууга даяр. Садыр Жапаровдун араб мамлекеттеринин лидерлери менен жолугушуусу муну менен эле бүткөн жок. Өлкө башчы Кувейт мамлекетинин мураскер ханзадасы Шейх Мишаль Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах менен пикир алышып, эки тараптуу алаканы арттырууга токтолду. Биздин максатыбыз эки элдин ортосунда экономикалык, соода сатык жана башка жааттарда кызматташтыкты бекемдөө болуп эсептейт. Кыргызстан менен Кувейт кызматташтыгы жаңы баскычка кадам таштаганы талашсыз экенин мураскер ханзада баса белгиледи. Анткени алар биздин мамлекет менен соода экономикалык байланышты дагы бекемдөө ниетинде. Сиздерге бир нерсени айта кетели азыр. Президент Садыр Жапаров ушул имараттын 16-чы кабатында Катардын эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани менен жолугушуусу бар эле эки тараптуу. Бирок азыр караңыздарчы, бул жерде лифттердин баардыгы да ушундай эки тараптуу жолугушуулар көп болуп иштебей турат. Убактысынан 2-3 мүнөт кеч калып атат. Лифт мүчүлүштүгүн туура түшүнөбүз. Албетте, бул жагдай президент Садыр Жапаров менен Катар эмиринин жылуу жолугушуусуна тоскоол болгон жок. Президент Садыр Жапаров Катардын эмири Тамим бин Хамад Аль-Таниге кыргыз тараптын өзгөчө соода экономикалык жана инвестициялык тармактарда биргелешкен өз ара аракеттенүүнү тереңдетүүгө даярдыгын жана кыргызстандыктар жана кызыктар экендигин баса белгиледи. Ал эми Аль-Тани мырза жакын арада Кыргызстанга Катардан кызматташууну кеңейтүү мүмкүнчүлүктөрүн иликтей турган эксперттик инвестициялык топ жөнөтүүлөрүн билдирди. Жогордагы маанилүү жолугушуулар бир күндө эле чектелген убакыттын ичинде жана саммитке чейин уюштурулгандыгын белгилейбиз. Ага карабастан, президент Садыр Жапаров араб мамлекеттеринин лидерлери менен эң оолуу маселелерди талкуулап, айрымдары жеринен чечилип, эки тараптуу кызматташуунун бекемделишине өөлгө болду. Ошентип, Борбор Азия менен араб мамлекеттеринин башын бириктирген саммит башталды. Бул тарыхый учурду чагылдыруу үчүн дүйнөнүн 4 тарабынан келген журналисттерде тыным жок. Биз саммитке келген кесиптештер үчүн көрүлгөн даярдыктар кандай жүргөнүнө кызыгып көрдүк. Бул саммит биринчи жолу өтүп жаткан үчүн жоопкерчилик аябай чоң болду. Биз булундагы араб мамлекеттеринин жана Орто Азия элдеринин ымаласын жаңы багытка бет алганын бүтүндөй дүйнөгө чагылдыруубуз керек. Ал эми бул жерде ал үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Журналисттер ушул эле жерден түз эфирге чыгып маалымат берүүсүнө техникалык шарттар бар. Ананда жүздөгөн эл аралык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү келишти. Журналисттер өз ордунда бери жакта келе жаткан президент Садыр Жапаровду Сауд Аравиянын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Саман Аль-Сауд тосуп алды. Сауд Аравия Борбор Азиядан алда канча алыстыкта жайгашканы менен жалпы элди бириктире турган дин, маданият баалуулуктар жана ал мустактан берки бекем достук карым-катнаш бириктирип турат. Эселтен берки алакка катышты эске салган президент Садыр Жапаров Борбор Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрүнө токтолду. Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн интеграциясынын ыраттуу жана ар тараптуу бекемдөөнү жактайт. Коопсуздук тармагында биз терроризмге, экстремизмге жана трансулуттук уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштө күч аракеттерибизди бириктирүү максаттарында бекем турабыз. Биздин ресурстарды бириктирүү менен биз каршы чараларды күчөтүп, өлкөлөрүбүздүн коопсуздугун жана туруктуулугун дагы да натыйжалуу камсыздай алабыз.
Экономикалык туруктуулукка жетүү үчүн Кыргызстан соңку жылдары олуттуу жана чечкиндүү кадамдарды жасап жатат. Бул тармакты илгерилетүү башка артыкчылык экенин Ажо кошумчалады. Биздин өкмөттөргө аймактар аралык кызматташтыкты жана энергетика, инфраструктура, айыл чарба, транспорт, саламаттыкты сактоо, туризм, санариптештирүү жана инновациялар сыяктуу маанилүү тармактарда тажрыйба алмашууну, жигердүү өнүктүрүүнү тапшырууну сунуштаймын. Булуңдагы өлкөлөрдөгү өнөктөштөрүбүздү региондор аралык соода экономикалык кызматташтыгыбызды бекемдей турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча мега долбоорду биргелешип ишке ашырууга катышууга чакырамын. Албетте, президент Садыр Жапаров учурдун маселеси энергетика, жашыл экономика сыяктуу олуттуу тармактарга да басым жасады. Борбор Азия жана Булуңдагы араб мамлекеттери кеңешинин биринчи өтүп жаткан саммитине биз азыр пресс-борбордон байкоо салуудабыз. Дал ушул саммитке президент Садыр Жапаров дагы катышып жатат. Дал ушул саммитте катышуучулардын көңүлүн Кыргызстанда болуп жаткан экономикалык өзгөрүүлөргө бурду. Анда өлкө башчыбыз жашыл экономика жана дагы ГЭСтердин курулушу тууралуу сөз кылды. Булуңдагы өлкөлөрдөгү өнөктөштөрүбүздү региондор аралык соода экономикалык кызматташтыгыбызды бекемдей турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча мега долбоорду биргелешип ишке ашырууга катышууга чакырамын. Жашыл энергетика жөнүндө сөз кылсак, бул тармак өлкөнүн бүтүндөй экономикасы үчүн маанилүү жана Кыргызстандын экономикалык өсүшүнүн жана туруктуу өнүгүүсүнүн өзөгү экенин белгилегим келет. Биздин өлкө энергиянын кайра жаралуучу булактары боюнча жогорку потенциалга ээ. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети долбоордук кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон Камбарата бир ири кесин куруу долбоорунун үстүндө жигердүү иштеп жатат. Саммиттин жыйынтыгы дегеле араб мамлекеттери менен мындан аркы ымала тууралуу тышкы иштер министринин пикирин уктук. Эл аралык маселелер боюнча бири-бирибизди колдоп жүрөлү. Бир негизги тема ошол болду. Экинчиден болсо, дүйнө өзгөргөн сайын транспорттук коридорлор өзгөрүп атат да. Мисалы үчүн азыр коридор Персидского залива бул эң негизги бир багыттардын болушу мүмкүн да. Ошондуктан булар айтат, ошо транспорттук байланыштарда дагы мындай өркүндөткөнгө аракет кылалы деп. Үчүнчүдөн болсо энергетикалык байланыш да. Бул азыр дүйнөдө өзүң билесиң, газ, нефти жылдан жылга кымбаттап, анан кээ бир мамлекеттер баягы жолдун сыртында калып калып атат. Экинчиден болсо баягы түз кандай жол менен кетебиз, ошону сүйлөшүп алдык. Негизги ушул. Саммит жемиштүү жыйынтыкталып, президент Садыр Жапаров көтөргөн маселелер кубатталды. Адистер жалпысынан Орто Азия жана Булуңдагы араб мамлекеттеринин кызматташтыгы, анын ичинде Сауд Арабия менен Кыргызстандын кызматташтыгынын саясий мааниси зор дешүүдө. Saudi Arabia and Central Asia, Kyrgyzstan. Yeah. Well, actually, I cannot. Биринчиден, Орто Азиядагы 5 мамлекет жана араб өлкөлөрү эмне үчүн тыгыз байланышта болууга бел байлап жатканын талдап көрөлү. Албетте башкысы геосаясатка да байланыштуу деп айтсак болот. Экинчиси, эки континенттеги элдерди диний туугандык байланыштырат. Кыргызстанга жана Орто Азиядагы өлкөлөргө түз аба каттамдары ачылып, аны менен бирге экономикалык, саясий алака жакшырып жатат. Маселен, Сауд Арабияны Кыргызстандын гидроэнергетика тармагы жана жашыл экономика долбоору кызыктырат. Ибаса айта кетпесек болбойт. Жидда шаарында Борбордук Азия жана араб мамлекеттеринин лидерлеринин чогулуп жатканы жөн эмес. Себеби бул жер ыйык саналат. Биз турган Жидда шаары ыйык деп саналат. Себептен дал ушул жерге Улуу эненин сөөгү коюлган деп изилдөөчүлөр тең ашарган. Демек, Жидда шаары өзүнүн ысык аптабы, ошондой эле өзүнүн керемет кооздугу менен гана эмес, дал ушул жер жалпы бир мусулмандар үчүн ыйык деп саналган шаар. Бул күнкү президент Садыр Жапаровдун жумушчу сапарынын негизги бөлүгү ийгиликтүү жыйынтыкталган соң, биздин делегация мусулмандар үчүн ыйык болгон Мекке шаарына бет алды. Умура кичи ажылык Меккеге жана ыйык мечитке баруу менен байланышкан. Ажылык үчүн белгиленген айдан башка жылдын каалаган убагында жасалуучу зыярат. Президент Садыр Жапаров ушул иш сапардын алкагында дал ушул
Мекке шаарындагы ыйык Кабага келип, ошол умралык милдетти аткарып жаткан чагы. اعطيني حرم الرئيس الحريم السفير السعودي اعطيني اياه. Президент Садыр Жапаров дагы умра учурунда ыйык Кабанын ичине кирип намаз окуду. Умранын 2 парызы бар: ихрамга кирүү жана Кабаны айлануу. Мусулман баласы үчүн өмүрүндө бир жолу умра кылуу сүннөт болуп эсептелет. İki dünyada yüzümüzde жаратты. Allah Teala kılgan ibadetlerimizde kabul kılıp bir Ал эми дагы бир милдети Сафа жана Марва дөңсөлөрүнүн ортосунда ылдам басуу. Бул диний жөрөлгөн аткаруудан ушул Марва менен Сафа тоосунун ортосунда 7 жол барып келинет. Анан ушул жерге келгенде атайын эреже боюнча чукаш керек экен. Казасы президент Садыр Жапаров. Чач алдырып ихрамдан чыгуу менен орундалган ибадат ылдам басуу, жуунуп тарануу, чач сакал мурутtu алуу умранын важиптери саналат. Бул ошондо умра кылгандан кийин чачты өзү мындай алып коет кыскалап, бирок эми мындай кылып койсо да болот. мындай бул дагы өтө берет, Өтөт, бирок эми бул баягы иштегендерге, уялгандарга айрыкча элчилерге, дипломаттарга. Түшүндүм. Өстүрүп коеюн деген экенсиз да? Сен деле азыр кааласаң кырдырып койсоң болот. Умраң кабыл болсун. Чоң рахмат. Бар болуңуз, сиз дагы ишиңизге ийгилик. Алла разы болсун, жакшы кабыл чакырсын деп. Президент Садыр Жапаровду умра сапарында коштогондордун бири Кыргызстан мусулмандарынын Азирети Муфтии болду. Алары таң калыштуу, ары көзгө жаш келтирүүчү пикири менен бөлүштү. Президенттин жанына кетип аттыңыз, ажообуз эмне деп дуа кылып атты, кандай болду, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Мына ошол жерде президентибиз менен дайыма Кабаны айланганда, Кабанын ичинде Сафа Марвада дайыма бирге жүрүп, атайлап мындай тынчап аттым. Дайыма ушу эл жерге тынччылык бер деп, дайыма эң менин үлгү алган нерсем президентибизден ушу биринчи элге суранганы, аалам элине, андан ушу кыргыз элимди аман кыл, жаштарыбызды билимдүү кыл, элибизге ыйман бер, Кудайым зар кылба, кор кылба деген гана сөздөр чыгып атты. Эң ягында ушу мен таң калган нерсем өзүнө эч нерсе тиленбей бир гана элге тиленгени ошо мени таң калтырды. Кудай Таала кабыл кылсын. Алла Таалам биз көтөрө албаган сыноолор менен сынабасын, бардыгыбызды эки дүйнөнүн бактылуу инсандарынан кылсын. Мамлекет башчысы Сауд Аравия падышачылыгына болгон жумушу сапарынын алкагында 20-июль күнү Мединадагы Масжид ан-Навиге барды. Өлкө башчысы Мухаммед пайгамбардын мечитинде намаз окуду. Ал эми бул жерде Мухаммед пайгамбардын сөөгү коюлган. Президент Садыр Жапаров кыргыз элинин бакубат жашоосун жана өлкөнүн гүлдөп өнүгүшүн тилеп дуа кылды. Ошентип өлкө башынын бул жумушчу сапары Медина шаарынын тургундары жылуу маанайда узаткандай жемиштүү жана ийгиликтүү жыйынтыкталды.